Бул жаркыраган бөлмө мурда жараксыз болуп пайдаланылбай жаткан болчу. Өткөн жылы толугу менен оңдолуп, жаңы заманбап рентген аппараты орнотулду. Азырына жаңы жетекчилер келген себептен министрибиздин жардамы менен, президенттин жардамы менен ушундай жаңы көйгөйлүү жаңы кабинеттерге эриштик. Азыркы жетекчибиз аракети менен, жалпак аракети менен ушул жардам берип жетекчилерибизге кош мына 2022-жылдын аягында министрдин буйругу менен бизге жаңы аппараттар келишти баштады. Үч Коргон айылындагы оорукана Кадамжай районундагы 65 000 адамды тейлегени менен мында жандандыруу бөлүмү жок болгон. 2022-жылы ооруканада жандандыруу бөлүмү ачылып, керектүү медициналык шаймандар менен камсыздалды. Үч Коргон больницасында эч кандай реанимация бөлүмү жок эди. Бул тяжелый больнойлар приемдакка келип эле состояниясы оорлашып, баягы кызыкайга жетип жаткан жолдо эле оорлашып, состояниясы начарлап өлүп калган учурларым көп болот эди. Ошого азыр мына бизде реанимация бөлүмү ачылып, мына главврачыбыз ачып, жаңы келген врач ачып, главврач баардык шарттарды түзүп берди азыр. Ооруканадагы оңдоп түзөөлөр дарыгерлерди гана кубантпастан, дарыланып жаткан бейтаптарды да кубантууда. Азыркы ушу турушта көрүшүм жакшы, таза. Убагында тазалап турат экен баягыдай техничкалар. Анан жакшы убагында карап атат, тамак берип атат. Шарты жакшы. Ооруканадагы эң негизги ийгилик бул курулушу токтоп калган жаңы имаратта курулуш иштеринин жанданганы болду. Мамлекет тарабынан 50 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн имарат ушул жылы пайдаланууга берилиши күтүлүүдө. Мына быйыл ушул имараттын курулушу кайра жанданып, эгемендүүлүк күнүнө ачылууга пландап жатабыз. Бул бизде Үч Коргон ооруканасында мына кабинеттер, имараттар жетишсиз болгондуктан бул бизге үчүн аябай чоң жетишкендик деп айтсак болот, потому что ушу оорукана курулуп калган болсо биз мындай калкты тейлөөдө, бир сапаттуу тейлөөдө бир жакшы ийгиликтерге жетишебиз деген ниетибиз бар. Белгилеп өтсөк, 108 орундуу Үч Коргон жалпы дарыгердик практика борбору 5 айыл аймакты тейлеп, Баткен облусундагы эски ооруканалардын бири. Эгерде жаңы имарат быйыл ишке кирсе, элге сапаттуу медициналык жардам көрсөтүүгө жакшы шарт түзүлөт.